ошо тамашалап илимдештериме күлдүрдүм. Келин бул келгин. Келин дегенди келгин деп түшүнсөңүз болот. Келгин bir энергия, bir кут. Келин деп башкача сүйлөп алганда келгин десе туура болот да, гыны кошуп. Келгин куштар келет го. Мисалга, бул кандай такталды десе, эгер түшүңдө келиниңди көрсөң, бажаңды, балдысыңды, кайнагаңды көрсөң, бул ааламдан сага кошумча келгин энергия келип атканы болот. Эгер бир тууганыңды көрсөң, өзүңдүн энергияң, эне атаңды көрсөң, өзүңдүн энергияң. А кайын журт тараптан ошо балдыз же жана башка келинди көрсөң, келгин энергия болот да, кошумча бир энергия келди деп. Мына ошол кыргыздын кызы эмне экен? Кыздын кыркчачы улук экен. Улук деген эми улуу деген сөз да. Периште экен. Мына биз кыз бала не экен? Наристеден, периштеден жаралды. 18, 16, 25 жаштагы кыздар. Көңүлү өчө элек, жүрөгү муздай элек, карара элек. Периште. Ошо сизге келин болуп келди. Анан ошол эски психологияңыздар менен ошо келинге басым жасап атпайсызбы? Ошо келинди кордоп атпайсызбы? Ошондо кайра мындай карайлы. Мына жерде баарыбыз эмнеден жаралыптырбыз? Периштеден, наристеден, ааламдан, нурдан, энергиядан жаралгансыз. Ал сизге энергия болуп келди. Ал Кудай тараптан буйрулуп келди. Нике кайыптан. Ал кудаңыздын, кудагыйыңыздын кызы. Аны сиз кордогонуңузга акыңыз жок да. Эмнеге дегенде, ал бир Теңирдин ыйыгы кызы. Ал Теңирдин мүмкүн жаратуучудур. Мүмкүн колунан эчтеке келбестир. Ошо мен тамашаладым. Эми ал жалкоодо. Теңирдин кызы жалкоодо. Байдын кызы жалкоо болгондой, хандын кызы жалкоо болгондой. Андай түйшүк көрбөсө. Теңирдин ыйык кызы кеч турар. Сиз ошону келгин, бул менин энергиям деп энелер, жеңелер, улуу абысындары сиздер ошого мээримиңиздерди төгүңүздөр. Аны жаман көрбөй. Сиз ошо жакшылыгыңызды көрсөтүңүз ошол келинге. Улуу билимдүүлүгүңүздү, улуу сыпатыңызды көрсөтүңүз. Ал периште, анын назары күчтүү. Сизди жаман көрүп койсо, сиз өзүңүз жакшы болбой калышыңыз мүмкүн. Мына баланы урба, каргаба, этин оорутпа, жаман сөздү оозанба. Жөн эле башчы катары тарбияла деп берилет ааламдан. Ал деле сиздин балаңыз да, келин балаңыз деп тааныштырат го. Келгин балаңыз ал. Анысы кандай эле мына тарбиялаңыз. Ал келин көп кыры бар мунун деле кайра. Мүмкүн эн атасынан, Кудай тараптан сизге бир боштондукка буйрулуп келгендир. Мисалга мына үй бүлөсүндө жакшылык көрбөй, мындай корураак жашап, анан жакшы жерге барганда бая бактысы ачылды деп коет. Күйөөсү жакшы көрөт, кайненеси жакшы, мындай бир боштондукка. Кудай атайын ошол бир ыйык баласын, ыйык кызын бир коргулбаган жерге бергендир. Ал жагын карап көрүңүз, кырын карап көрүңүз. Мүмкүн ал бир боштондукта жүргөн, көңүлү аак, колунан көп нерсе келбесе дагы, бирок ошол кыз, ошол келин балаңыз бир эр азамат төрөп берер. Мүмкүн элдин керегине жашаган уул кыз төрөп берер. Ошон үчүн буйрулуп келгендир. Заводдо эле оор да. Ал электричество жейт, ал май жейт, а бирок бир производство чыгарат да.
Ана мына биз деле угуп калганбыз. Илгери ошол баатырларга баатыр бала төрөсүн деп анын сулуусуна, боюна, сыпатына карабай ошо жерге отургузуп саара кылдырып, анан кимдин саарасы ушу жерде бир күчтүү көсөп өтсө же көсөсө бир же из калсабы ошону алып бериптир деп мунун жатыны күчтүү деп айтабы мисалга. Ошондой бир эр азамат чыгат дейби? Билген да кыргыз эми мүмкүн адамдын организминде ошондой түзүлүш бардыр. Кардында, тонунда дегендей. Мына урматтуу журтум. Көрдүңүзбү ушинтип кырынан? Эртең сиз карыганда ошол кыз болуп берет. Эртең сизди мына мен угуп калам, менин кайненем деги эле ушак айтпаптыр, менин кайненем деги эле ушу күлүп чайнап эле жүрүптүр, түйшүгүбүздү тартыптыр деп мындай эжелерден деле, ушу келиндерден деле өтүп кеткенден кийин баркыңызды билер. Ошол аны бир улуулукка калыптандырып алсаңыз утушун аларсыз. Ал деле ошо бирөөнүн баласы. Анан чындап эле ошол жаратуучудур мүмкүн. Мүмкүн бир жасуучудур. Мына менин энемди жаман деп айтканын уккан жокмун. Мени төрөгөн, мени тарбиялаган, же мени багып алган. А бирок жаманбы, жакшыбы, анын энеси жамандыр, мүмкүн бир убактадыр мындай. А бирок жакшы уулду жаратып кетти да. Кыргыз үчүнбү? Адамзат үчүнбү? Ошо эне атасынын арбагын арстаналай актап кетти да. Мына ааламдык кызматын аткарса, асманда ата тегибиз арбайы акталып атат. Ошол сыяктуу бул эмне деген сөз? Бул бирине бири биримдик, бирине бири түшүнүү, бул бир улуулук деген кеп. Ошондуктан келиниңиздерге дагы ошо бир сый мамиле кылыңыздар. Ошо уруш болбосун, ошо бир улуулук болсун деген бул Арсылайдын талабы.